Чакан жана ири ишканалардын саны боюнча Кемин району да башка аймактардан артта калган жок. Маселен, Орловка айылындагы монокристаллык куйма жана күн энергиясын пайдалануу үчүн такталарды чыгарган ишкана кубаттуулугун жогорулатып, бүгүн акыркы үлгүдөгү заманбап жабдыкты ишке киргизди. Ага президент Сооронбай Жээнбеков дагы катышып, мындай ири долбоорлорго мамлекет ар тараптан колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Кемин районунун Орловка айылындагы жаңы ишкананын ордунда илгери химия металлургиялык ири завод иштеп турчу. Союз тарагандан кийин башка ишканаларда эле ал дагы токтоп калган. 2000-жылдан тарта дүйнөдө күн энергиясын пайдалануу боюнча ири программалар ишке кире баштаган. 2003-жылы ишкер Ярослав Кузнецов химия металлургиялык заводдун ордуна чакан ишкана ачып, күн энергиясын пайдалануучу батареяга керектеле турчу монокристалдык куймаларды жана такталарды чыгара баштаган. Для производства солнечных... Astra Solar Technologies күн энергетикасы үчүн HJT технологиясы боюнча монокристалды куймаларды жана такталарды чыгарган КМШ дагы жалгыз ишкана. Долбоордун жалпы наркы 5-9 миллион долларды түзөт. Күтүлгөн жылдык киреше 1 миллиард сом. Өлкөнүн бюджетине чегерүүлөр 120 миллион сомго чейин болот деп болжолдонгон. Айтмакчы 2020-жылга карата Россиянын күн энергетикасы боюнча мамлекеттик программасы күн модулдарын керектөөнү 500 мегаваттка чейин жеткирүүнү мерчемдөөдө. Бул Орловка айылындагы ишкананын өндүрүшүн 4 эсе кеңейтип, Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарындагы поликремний өндүрүшүн ишке киргизүүгө инвестиция тартуу үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Бүгүн ишкана күн энергиясын пайдалануучу батареяга керектеле турган жалпак темир чыгаруучу заманбап жабдыкты ишке киргизди. Ал Кытай, Германия жана Швейцария биргелешип чыгарган акыркы үлгүдөгү техника. Ишканалар толук кубаттуулукта иштей баштаганда Орловкада 1000 адам, ал эми Ташкөмүрдө 2000 адам жумушка орношот. Президент Сооронбай Жээнбеков энергиянын жаңыланма булактарынын келечеги кең экенин белгиледи. Өлкө башчысы мындагы иш процесси менен таанышып, ишкана өндүргөн жабдыктарды көрүп чыкты. Ишканада азыр 200-гө жакын адам иштейт. Жабдыктардын кубаттуулугу 75 мегаватта иштеп, жылына күн энергиясын пайдалануу үчүн керектелген 15 миллион такта чыгарууда. Келечекте кубаттуулукту 2 эсеге жогорулатуу пландалып жатат. При выходе на определенные объемы мы видим, будет целесообразность. Учурда Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен иштеп жатабыз. 2017-жылдын март айында фонд бул долбоорду каржылоо үчүн инвестициялык насыя бөлүп берүүнү алдын ала жактырган. 2018-жылдын аягында бул долбоорду каржылоого 1 миллион доллар бөлүү мерчемделүүдө. Мамлекет башчысы өлкөнүн каржы институттары экспортко багытталган жана өлкө экономикасын өнүктүрүүгө салым кошууга дарамети бар долбоорлорду каржылоону артыкчылыктуу багыт катары колдойт деп белгиледи. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал, Чүй облусу.